Туғандар, амансыздарбы? Қытайдың Гуанчжоу шаарынан сіздерге чоң салам. Причем дүйнөнү тейлеп аткан товар менен, бизнес менен тейлеп аткан эң чоң шаарлардын бири Гуанчжоуда. Мен өзү Гуанчжоуга экинчи жолу келишим. Мындай, эми мындан кийин Кытайда эле жүрөбүз. Гуанчжоуда көбүнчө убактыбыз Гуанчжоуда өтөт. Себеби мындай биз жака жөнөткөнгө ыңгайлуураак ушул шаарда негизичи. Анан кыска сөздү узартпай эле мен сиздерге мындай жумуштун эмеси жөнүндө эле айта берейин. Гуанчжоу шаарын дагы кааласаңыздар дагы бир жолу чыгарып берем, мурдагысында да бир жолу чыгарып бергем. Азыр мындай кылабыз. Бүгүн келдик, эртең буйруса балдардын кийимдери, жаш балдардын жетски менен буйруса жакшы иштерди жүргүзөлү деп атабыз. Мындай кыскараак эле сүйлөйүн, эртең буйруса мына азыр көрүп турасыздар. Бир эң арзан жерлеринен баштап көргөзүп берели деп атабыз. Бул арзан качестволор, анан качестволору эң жакшыларын деле, сапаттары эң жакшыларын деле чыгарып берип турабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, бир суранышыбыз бар да. Просто катталып коюңуздарчы, ушул биздин YouTube'ду бир жаңы деңгээлге чыгаралычы туугандар. Кытайдын менен, Кытайдын бир өзүнүн эмелерини, культурасыны силерге жакшы көргөзүп берели деп атабыз да, просточу. Андыктан Instagram баракчабызга калтырып коюңуздар. Эгерде силерге бир биздин жардам керек болуп атса, биздин WhatsApp номерлерге кайрылсаңыздар болот. Бүт товарларыңыздарды силерге жеткизип беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүп, жагымдуу көрүп калайбыз силерге. Кеттик анда биз. Туугандар, амансыздарбы? Мен азыр Кытайдын Гуанчжоу шаарындамын. Бул видеодо силерге жетскидин эң арзан жерин таптым туугандар. Мындан арзаны жок болсо керек эми. Азыр оператор буяктарды көргөзүп койсоң болот. Азыр буякты полный эки кабат жер экен. Ушул жакты полный сиздер менен тааныштырып чыгабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, видеону түрдүрбөй көрүп туруңуздар. Детский каалагандар, арзан кийим каалагандар ушул видеодон бүт сурооңуздарга жооп аласыздар. Кыргызстанга примерно жетиш баалары канчадан болот, аларды айтып беребиз. Кеттик анда. Туугандар, видеонун башында бир аз түшүндүрө кетейин. Могул жагы азыр коридорго эле эме кылып койгонго, булар образецтер. Бул дегенибиз шоурумга батпай калган көрөсүз, коридорго эле эме образецти ушул жака коюп койгон. Анан канча количество кааласаңыздар сиздер, 1000 дейсиздерби, 2000 дейсиздерби, мешоктордо жыйналып турат. Ошолордон алып жөнөтө беребиз го. Эми бардыгына кызыктуу болгон бааларын сразу эле тааныштырып баштайлы, баягы чойгулабай элечи. Мына одан баштайлы. 6,5 юань. Буяка эмесинде жазып коебуз, сомго айлантканда канча болот, ансында жазып коебуз. Мында двойкалар бар экен. 9,5 юань дейт. Көбү алсаңар дейт, 8-8ден беребиз дейт. 8 юаньдан. Булар вообще эле бир 5-8 юань экен, 6 юань тегерегинде. Могулар болсо эми канча деп турат? 3,5 юань. Сомго которгонуңуздарда бир 40 сомдун тегерегинде акча болот. Эми мындай варианттар өтө эле көп го. 5-8 юань дейт. Эми бир кызыктуу нерсени көрүңүздөр. 3 юань экен. Бул 40 сомго дагы жетпейт. Негизи бул жактагы бааларын айтып атам да. Буларга каргого деле анча көп кошулбайт, себеби булар кийим жеңил отурат эмеспи. Буяктан издегенибизди бүт эле таап атканбыз негизичи, детскийгечи. Футболкалар, двойкалар, эң кызыктуусуну мага могу жагып калды. 3 юань. Кышкы го эми бул. Кете беребиз ушинтип мына. Подростковыйлар могулар 8 юаньдан экен. Муну сиздер эмеде ойлоп калбаңыздар, булар жап-жаңы фирманын эле өзүнүн оригинал эле чыккан, просто мындай көп цехтерде, ушундай окшогон цехтерде калып калгандарында булар алып коюшат экен да өздөрүчө. Мындайча айтканда остаткалар деп эле айтсак туура болот эмчи, ачыгын элечи. Остаткалар эч кандай бул эме эмес, мындай жаман эмес, начар эмес, просто остатка калып калган. Акырында 2000 уштук, 3000 уштук калып калгандардан булар сатып алып коюшат экен. Ушундай жер короче. Дальше балалар менен тааныштырып кете берейин сиздерди. Мону канча деп атат? 8 юань экен. Эми бул кышкынын бир аз сезону өтүп кетти эми. 8 юань. Дагы кете берсек эмне болот буякта? Мына. Мону канча дейт? 5 юань дейт. Кандай дейсиздер бул? 60 сомго татыктуу эле негизи. Деле. 4,5 юань. Ошондо 50 сомго жетпеген.
50 сом тегерегинде болот да. Анан точно эмесин дагы видеого жазып коебуз, канча болуп калат. Оянда уже взрослый ракет. Мужской, женский, взрослый эмелер да бар. Булардын деле баасын бир-бир тааныштырып койсок болот сиздерге. Мону 8 юань экен. Жазылып турат. Джинсы го кадимкидей эле. Бул жаңы, эч кандай эме эмес. Просто остатка калып калган. Булар алып коет, кайра сатат. Ошол эле. Onu kiyip көрейинби? Сиздер эмеси менен деп калышыңыздар мүмкүн да. Мындай брак эмеспи, наркы берке депчи. Эч кандай брак эмес. Биз өзүбүз кандай десек болот. Өзүбүз текшерип барын. Брактарын салбайбыз да сиздерге. Бул жакта брак деле жок негизичи. Мындай. Бирөөсү калып кетти да мыяктачы бирок. Чотам кандай болду? Ушундай го. Эми жанакы айтканыбызды кайра көргөзөйүн сиздерге. Булар бүт жанакы мояктагы тургандардын количествосы. Канча десек бар. Кээ биринен 3000 болушу мүмкүн. Бирок 3000 4000ден табабыз да барынан элечи. Но брат ушинтип гэчке ташыйт экен булар дечи. Ар бир эмеден моякта тургандардан как эң аз дегенде 2000ден 3000ден тапсак болот да, штугун айтып атам. Моякта баарын эмеси турат. Иштерин да көргөзүп койгон сиздерге. Кеттик. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мояктан уже чоңдор кийчү кийимдердин образецтери бар экен буякта. Кыскасы мындай остатка саткан центр десек туура болсо керек бул жердин эмесиничи, мындай прозвищасынычы. Кыскасы ушундай. Буларды жаш балдардын спортивкалары 6 юань экен. 6 юань дейт. 7,5 юань. 3 юань чоңдордукун деле көргөзүп коелу эми. 3 9 юань экен, 4 юань экен могу. Ошондо 48 сом акча болот. Мен айтып атып өзүм шок болуп кеттим да, чын эле барбы бул депчи. Бирок чын эле, ушул эле реальность. Булар мына 2,8 юаньны көрүп атасыздарбы? 35 сом болот, ошондо кандай болот? Кыскасы бекеден эле бир аз кымбат. Анан мына жанагы кыз келиндер кийген 7 юаньдан турат. Кандай деп ойлойсуздар? Арзанбы? Же мындан да арзанын издеп таап берелиби сиздерге? Кете беребиз, бул түгөнбөйт көрөтчү, мояктан келет. Моягына тартып койсоң. Булар баары образец, туугандар. Мояктын баары склад го. Эми арзан, жумуш башташ керек эле, эмне кылам дегендерге бул жакшы вариант да, мисалы алып. Муну, например, 80 сомдон алып 200 сомдон саткыла. Ойда эми. 7 юанга жетпейт, 6,8 юань. Бул шымдары болсо 10,8 юаньдан экен. Бул уже чоңдордук башталып кетти. Эми чоңдордукуна көп акцент албай эле коелу, мояктан деле көп детский да буякты. Бияк негизи эле жана айтканыбыздай эле детскийге көп акцент алган жер экен да. Мына количестволорун ушунда алып келип упаковкалап бизге даяр кылып коюп коет го, мындай кылыпчы. Азыр экинчи этажына чыгалы. Эми бияктар склад ушундай образецтер тура берет да, ушундай болуп элечи. Экинчи этажга чыгалы, аякта шоурум бар экен. Азыр биз Өзбекстанга бир алып атканбыз. Ошону бир көргөзүп коелу дагы. Токот эле ушул болду видеонучу. Бааларын көргөзөлү, эң арзан жер ушул жер. Биз менен бирге болуп туруңуздар, азыр үстүнө көрүп Өзбекстанга кандай эме чыгып атат, ошону да көргөзүп коелу сиздерге. Кеттик. Мындай болуп отправка болот да. Жана чачылып жата берет экен негизичи. Бuyakta skladдардын немелери атат. Моягынан да алып чыгып атат бирдемелерди. Кыскасы, могу лобан ушинтип кечке ташыйт го. Остатка кийимдердичи. Так.
Эми туугандар, азыр экинчи этажында бул жактын да офиси деп коебузбу? Азыр биз бир Өзбекстанга бир товар жөнөтүп атканбыз. Канча 3000 штук товар эмек кылып атканбыз ушундайдан. Азыр ошону баасын эсептеп берели дагы. Бул видеобузду жыйынтыктай элем, примерно эмес ушундай эле болду. Эң арзан жер да, короче, остатканын эң арзан жери еще. Кыскасы мында жумуш баштайт элем, не кылат элем дегендерге өтө бир жакшы болот эт эми. Байкап көрүңүздөр, ойлонуп көрүңүздөр. Если кызыктарлар болгон болсо, кызыгып аткандар болгон болсо, бизге байланышка чыксаңыздар, өзүбүз келип, баарын тандап, карголорунда полный эсептеп, жазып, прозрачно кылып беребиз баарын туугандар. Андыктан мояка номеримди да калтырып коем, ошого да байланыша берсеңиздер болот. Бул жагында эми? Ошол эле эмелер го, количестволор го. Размерлери менен болот экен. Бул дагы бир айта кетчү нерсе. Буякта тургандардын жана образецтерин көргөздүк го. Баарында размерлери толук болот экен. Мына. Буяктан көргөзүп койсок болот. Размерлери толук болот. Количестволор ошол 1000ден өйдө. 2000, 3000 количествону тапсак болот бул жакта. Мында шоурумга чыгалы. Биздин алып аткан товарды бир-бир көргөзүп коелу сиздерге. Баасы эми мындайча айтканда шок баа го дейм. Мындан арзан баа таппасак керек негизи элечи. Бул жак болсо ушул жактын шоуруму, офиси. Эми шоурум дегенде, шоурум бүт эле магазин өзү шоурум болуп атпайбы, могу складчы. Эми мында офис го. Ушул жерден азыр клиенттерибизге көргөзүп мындай кылыпчы, ар бирини. Мындай экен, тигиси тигиндей экен депчи. Баарын көргөзүп, буяка эсептетип, баасын чыгарып, каргосун эсептеп, мына мындай өзүнүн таразыларыбыз бар. Буларга бирөөсү канча грамм чыгат, хы болгондо канча грамм чыгыш керек, аларын өзүбүз билебиз полностью эле. Ушинтип прозрачно кылып баарын жөнөтүп беребиз туугандар. Мына, ол жанакы 3 юань деп аткан кийим эле. Бул ошондо 36 сом болот да. Бул жактагы баасы эми. Эми каргосуна бир аз кошулат. Жана айтканыбыздай эле каргого көп деле кошулбайт, себеби бул жеңил эле отурат бул. Ар бири көп болсо 200 грамм болор да. Монларды алып атабыз азыр. Көргөзүп коелу. Мына жазгыга деп азыр ушуларды өзүбүз тандап алдык бул жактан. Ушулардан аралаштырып 3000 штук алдык азыр. Булардын баасы канча болду десеңиздер, могу двойка. Примерно айтып коет да, сиздер билиш үчүнчү. Могу двойкаларды, могунун дагы ичинде эмеси бар. Мына. Баары двойка го, короче, молар. Могуну азыр качествосы жакшы экен эле өзү дагычы. Клиентибизге өзүбүзгө чал дайгага ушундай болот. 7 юаньдан болду. Баасы двойка. Кыскасы мындай. Мына моякта деле көргөзүп койсок болот мына. Муну тандап эме кылып атабыз. Расчеткаларын, наркы беркилерини мояктан тандап атабыз азыр. Ушул жактан съемка кылып, клиентибизге жакшы кылып көргөзүп беребиз. Анан айта кетчү нерсе эмне туугандар? Арзан десеңиздер, арзанын, качественный десеңиздер, качественный таап беребиз. Момундан эми билбейм. Эң эле арзан жер ушул болду го дейм негизи элечи. Анан качественный керек бизге, мындай остатка эмес, өзүбүз тиктирип алабыз десеңиздер деле, аларды деле барып, заводунан барып, фабрикасынан барып, тигип аткан жерин деле көргөзүп сиздерге, образециңиздер болсо сиздер жөнөтсөңүздөр болот. Ар бирини мындай кандай десек болот? Ар бир клиентке индивидуально подход кылып, жакшы кылып жөнөтүп беребиз го. Детский керек болсо байланыша бериңиздер. Ильяс Исмаилов мен сиздер менен болдум. Эми Гуанчжоудо болосуз буюрса, байланыша бериңиздер, биз менен бирге болуп туруңуздар.